Асман Резиденс 1 турак жай комплекси Ош шаарындагы Курманжан Датка жана Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашты. 1 гектар 30 сот каянт ээлеген жайда жалпы 543 батирлүү, ар бири 12 кабаттан турган 8 корпус курулду. Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан Ош шаарына алгачкылардан болуп салынган ипотекалык үйлөр президент Садыр Жапаровдун катышуусунда пайдаланууга берилди. Мамлекет башчысы Ош шаарынын тургундарын үйлүү болушу менен куттуктады. 2 ай мурда гана облустун райондорунун жашоочулары менен жолугушууларда калк тарабынан көтөрүлгөн көйгөйлүү маселелердин бири дал ушул үй-жай маселеси болгонун эске салды. Биз элибиздин турак жай маселесин чечүүгө бар күч аракетибизди жумшап жатабыз. Себеби тигил же бул жарандарыбыздын баш калкалар, турак жайлары жок болсо, алардын мамлекеттин келечеги, өлкөсүнүн өнүгүүсүнө кошо турган салымы тууралуу ойлонууга убактысы да, мүмкүнчүлүгү да, каалоосу дагы болбойт. Биздин максатыбыз турак жайга муктаж болгон ар бир кыргызстандык үй бүлөнүн өз үйүнө ээ болуш үчүн шарт түзүү. Ошондуктан мамлекеттик ипотекалык программалар аркылуу өлкөбүздүн бардык аймактарында 82 миңден ашуун батирлердин курулушу жүрүп жатат. Жалпы Ош облусу боюнча 3971 адам үйгө муктаж болсо, учурда облуста 2044 батирлүү 3 турак жай комплекси курулууда. Ал эми Ош шаарында 8418 адам үй алам деп кезекте турса, ушу тапта 5518 батирлүү турак жай, 4 турак жай комплексинин курулушу жүрүп жатат. Мына анын ичинде ушу Асман Резиденс турак жай комплекси дагы бар. Баштапкы планга ылайык комплексти куруп бүтүү мөөнөтү ушул жылдын 4-кварталына белгиленген болчу. Бирок адистердин биргелешкен ишинин натыйжасында объект белгиленген мөөнөттөн мурда курулуп бүттү. Президент куруучуларга, инженерлерге жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын жамаатына ак ниет эмгеги үчүн ыраазычылыгын билдирди. Дал ушул курулуш иштерине көзөмөл кескин күчөтүлгөнүн айткан мамлекет башчысы Караколдогу турак жайдын чатырынан суу агып жаткан тууралуу жакында болгон окуяга да токтолду. Көп кубаттуу үйлөрдө жашаган бардык жарандарды үйлөргө этият мамиле кылууга чакырды. Андан соң Ош шаарынын тургунуна батирдин ачкычын тапшырып, турак жай комплексинин шарттарын көрүп чыкты. Садыр Нуркожаевич, мамлекетибиздин экономикасын көтөрүү үчүн мыкты иштерди жасай бериңиз. Барыңыздарга Алла Таалам тешер. Рахмат айтканыңыздарга. Саламат болуңуз. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Сонуш кут болсун. Ким алды, сизби? Каякта иштейсиз? Номер 24-орта мектепте. Мугалимсизби? Жакшы. Канча жыл болду мугалим болуп иштегениз? 22 жыл болду. 22 жыл? Жарым өмүрүңүздү мугалим менен өткөрдүңүз. Ооба. Каякта жашап жүрдүңүз мурда? Мурда Зайнабидиновада квартирада жашадым. Квартирада? 15 жылдан. 15 жылдан бери. Канча төлөйт элеңиз квартирага? 20 миң. 20 миң? Бул канча комнат болду азыр? 3 комнат. 3 комнат. Канча балаңыз бар? 3 балам бар. 3 бала, 3 балага 3 комнат болот экен. Мейл болду, жакшы. Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган батирлердин дагы бир артыкчылыгы үйлөр кирип эле жашай турган даяр абалда тапшырылды. Ремонт, чыгым, убакыт баары үнөмдөлөт. Албетте бул жаңы үй бүлөлөр үчүн абдан жеңилдик болмокчу. Кандайсыңар, жакшысыздарбы? Ак көргөңүздөр кут болсун. Азыр менде убакыт болбой атат. Үйдө конокторум бар. Бизди куттуктап коноктор келген ошол. Үйүбүз ооба, абдан жакшы. Жакшы. Ооба, кирип эле эме кылдык, эчтеке кылбадык. Баары даяр экен. Программанын жемиштерин мугалимдер, дарыгерлер, чек-арачылар, ошондой эле такси кызматындагы жөнөкөй жарандар да татып жатат. Булар үчүн өз үйүнө ээ болуу узак күткөн арзуу болчу. Ипотекалык үйлөр социалдык жеңилдетилген арзан ипотека жана үйлүштүк курулуш багытында бөлүштүрүлдү. Ал эми батирлер электрондук кезекте тургандарга кезеги менен 4-8%дан 15-20-25 жылдык мөөнөткө берилди. Жакында чалып эле ошондой сизге мамлекеттик ипотекадан чала атабыз, үй берилет дегенде аябай сүйүнүп, мына бүгүн максатыбызга жетип отурабыз. Менин уулум 20 жылдан бери ошо чек ара коргоо кызматында эмгектенип келет. 3 баласы бар, 1 уул, 2 кызы бар. Бүгүнкү күндө ушу тилегибиз орундалып, 3 бөлмөлүү батирге ээ болуп турабыз. Үй бүлөлүк абалына карайт. Жалгыз бою болсо 1 комната берилет. 1 баласы, 2 баласы барларга 2 комната, 3 баласы барларга 3 комнатадан берилет. Биз ошондой мамлекеттик ипотекалык компанияда бизде ошондой тартип бар.
Андан тышкары жеребевка өткөзөбүз мындай этаждарын. Ким кайсы этажга алыш керек деген да бар да, аны отургузуп туруп жеребевканы кечээ өткөздүк. Комплекс жөн гана үй эмес, инфраструктуралык чөйрө дагы. Үйлөрдүн биринчи кабатында унасы бар жарандар үчүн авто токтотмо орун алса, үйлөрдүн ортосунда балдар ойночу мындай кенен аянтча дагы бар. Дарыкана, дүкөн сыяктуу социалдык жайлар да каралган. Тургундар турмуш тиричиликке керектелүүчү муктаждыктарын үйдөн алыс барбай эле дал ушул жерде чечүүгө мүмкүнчүлүк каралган. Ал эми турак жайлуу болууну каалагандар үчүн мамлекеттик ипотекалык компанияга арыз берүү процесси да кыйла жеңилдетилген. Мурда өтүнмөнү кароо 2-3 айга чейин созулса, азыр 2-3 күндө гана кабыл алынып, так жооп берилет. Документтештирүүнүн баары дээрлик онлайн режимге өткөн. Миргүл Бокошова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.